Ошо үйдү, мына ферманы туугандар, азыр алдыңкы көрүп өткөн видео, мына ферма, үй, бүт бардык шарты менен, ферма деле бүт бардык шарты менен ошо ижарага, арендага бермекчисиз, акам? Арендаға берем. Ага. Эс. Эгер мал кылып иштейин дей тургандар болсо, бу жерде арендаға берем. Бардык шарты бар, Кудай кааласа. Жергенен где-то бир 2-3 гектардай жер королонгон полный. Ассаламу алейкум, урматтуу менин мекендештерим, жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздар туугандар. Жалпыңыздардын айт майрамыңыздар менен кармаган орозоңуздарды, берген ихсан садакаларыңыздарды Алла таалам түзмө-түз кабыл кылган болсун. Туугандар, аябай көпчүлүгүңүздөрдү күттүрүп койдук, билебиз. Орозодо туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Бир аз тыныгуу болуп, эс алып калдык. Анан туугандар, өзүбүздүн арабыздан деле көрө албастыктар болуп атат. Пут тоскулар болуп атат. Буйрса бардыгын ачыкка чыгарабыз жакын күндөрү. Биз эч качан ишибизди токтотуп койбойбуз. Только вперед. Россия жергесинде туугандар арзан үйлөр чагылтыра беребиз. Россия жергесинде арзан үй издеп аткан болсоңуздар, биздин каналга подписаться баскычты баса кетишти унутпаңыздар. Туугандар, кезектеги видеобуз бүгүн Артак акабыздын үйүнө конокко келдик. Эсиңиздерде бар, Артак акабызды былтыр деле чыгарган болчук. Жүрүңүздөр, анда эмесе Артак акамдын бүгүн жанагы малдарын, уйларын, сарайын, үйүн көрөлү. Көпчүлүгүңүздөр сурап жатасыздар, Нур Султан жанагындай ферма, сатыла турган фермаларды көргөзчү бизге деп. Бүгүн буйрса өтө сонун, өтө жакшына видео болот. Видеонун аягына чейин биз менен болуңуздар, лайкты басышты унутпаңыздар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Артак ака кандайсыз? Жакшы, Кудай шүгүр, рахмат. Өзүңүздү биздин көрүүчүлөр менен бир сыйра тааныштырып өтөсүз акам? Не дейсиз, мен Кыргызстандын Аксы районунун Кербен шаарынан болом. Бу жерге 2017 жылы келгем. Келип, ушу мал чарбачылыгы менен иш жүргүзүп атат элем. Азыр деле жүргүзүп атырам. Туугандар, биздин алдыңкы видеолорду көрсөңүздөр болот. Артак акабызды былтыр деле көрүп чыгарып кеткен болчук. Туурабы Артак ака? Өзү Аксыдан болот. Азыр Артак акабызды келип тартканыбыздын себеби туугандар, Артак акабыз азыр Москвадан бир аз чаккан бизнес баштап атыптыр. Ошондуктан ошо үйдү, мына ферманы туугандар, азыр алдыңкы көрүп өткөн видео, мына ферма, үй, бүт бардык шарты менен, ферма деле бүт бардык шарты менен ошо ижарага, арендага бермекчисиз, акам? Арендаға берем, Кудай кааласа. Эгер мал кылып иштейин дей тургандар болсо, бу жерде арендаға берем. Бардык шарты бар, Кудай кааласа. Жергенен где-то бир 2-3 гектардай жер королонгон полный. Анан наракта да жерлер бар, 2-3 гектарга жакын жерди тозуп койгом. Даяр. Бу жерлер документальный. Бул демек мага караштуу, менчик жерлер. Өзүңүзгө караштуу. 3 гектар жер караңыздар туугандар, ушинтип кашар кылып, сонун кылып тосуп коюп турсуз. Анан Артак ака монтип бөлүп коюпсуз да. Бул эмне себептен монтип бөлүп койгонсуз? Мен бу жерди бөлгөнүн себеби, мен бу жерди 4кө бөлгөм. Нарагын 1, 2, 3, 4 кылып. Жаш торпокторду алып келгенде очередь менен карайт элем да, биринчи нары жак койсом, аяк жеп бүткөндөн кийинки жерге жылдырып, мындай жылдырып туруп, бияктарды жеп, жолдун арка бетинде да жер бар. Ояктарды полнында айланып жеп келгенче, бияк уже өзүп даяр болуп калат да. Түшүнүктүү. Демек көрдүңүздөр туугандар, ушинтип бөлүп коет экен, жанагындай бир жума, 2 жума бир кашарында багат экен, анан бир жума, 2 жума башкасында. Ошондойбу? Ошондой. Мына жерде прут бар, прутта суу жайын кышын. Мына жерде пруту деле бар экен, көрдүңүздөр мына. Мына жер эми кенен экен, көрдүңүздөр туугандар. Бул жагы нар жагы көрүнбөйт. Нар жакта жол, трасса, мына трасса, жана Питерге кете турган трасса да. Трассанын нарагында да почти 2 гектарга жакын жер бар. Аякта дагы караса болот. Жанагындай электропосту кылып алса деле болот. Электропосту кылса аякта абдан жакшы болот. Мына көрдүңүздөр, ушундай вариант экен туугандар, өтө сонун. Жай жана мал кылам, мал кармайм деген биздин жана бизнесмен мекендештерибизге өтө сонун вариант экен. Жүрүңүздөр, анда эмесе сарайын кирип, сарайын деле көргөзөлү, Мына могу сарай, мына сарай бар. Мына сарайга 22 баш мал кенен батат.
Ар бирине 2-2 эсептелип жай кылган. Бияка мен башта майда торпактарды алып туруп камап багып чоңойтуп, анан кийин бияка коет элем. Бияка коюп, анан бияка дагы майда торпактордон коюп, мындай типа как карусель кылып айландырганга шарт бар. Демек бул сарайды деле өзүңүз кургансыз менин ошон боюнча. Бул сарайды өзүм кургам. Мына сарай үйдү алганда бар эле. Бул жакта азыр уйлар дагы бар экен. Бул уйлар азыр үкөмүн уйлары, Айбек деген. Буларды алып кетет жакында. Мына апрелдин 4-5-лерине алып кетет. Алып кеткенде сарай бошойт. Бошогондон кийин анан бүт бошотуп берет экенсиз демек. Бошотуп, таза кылып, бүт шарттары бар Кудай кааласа. Мына көрүп атасыздар туугандар, жана аябай көпчүлүк биздин мекендештер сурап атышпайбы? Бул жакта бөтөн жерде эмне кыласыңар деп. Бул жакта туугандар, мына көрдүңүздөр, бизнесмен акелерибиз. Ушу кишилер дагы мен билишим боюнча жанагындай келген маалында жанагындай 1-2ден алып отуруп, ушу даражага жетип, азыр миллионер болуп Москвадан бизнестерди баштап аткан учуру. Шеф, ассаламу алейкум. Ассалам. Кандайсыз? Жакшы. Тынчамансызбы? Тынчаман. Уйлар сизге караштуубу? Мага караштуу. Канча баш бул жакта? Нерде где-то бир 15-20га жакын болуш керек. 12 да. 12 бир жерде. Наракта канча бар? Торпактарыңар. 8 2 мен 10. 10. Наракта 10, биракта 12, 22 не бар экен да. Өзүңүз кайсыл жактан болосуз? Мен Жалат районунун Алапка районунан болом. Жалабад шаарынын Алапка районунан болом. Алабакадан. Негизи бул жакка келгениңизге көп болдубу? Билген эми 6 айлай болуп калды. Сентябрда келген. Ошодан бери иштеп Мал атам. эмести, э? Ооба, мал чарбасында иштеп атам. Жакшы экен. Жакшы, бар жайында. Окшоп атабы? Окшоп атат. Алла таалам баракасын берген болсун. Рахмат. Рахмат сизге деле. Мына туугандар көрдүңүздөр, ушундай болгон сарай экен. Көрдүңүздөр, бүт акырлары менен дап-даяр. Мына малдарды, уйларды, мына уйларды бүт бардыгын чыгарып кетебиз дейт, бүт бардыгын тазалап, сонун кылабыз дейт. Мына көпчүлүгүңүздөр сурап жатасыздар туугандар. Аябай көпчүлүгүңүздөр жазасыздар. Мынагындай готовый фермалар. Мына, пожалуйста, готовый ферма. Үй деле даяр, фермасы деле чакан даяр. Келип эле уй кармай бересиздер. Артак ака, ошондо общий бул сарай, наркы сарайыңыз менен ал жакты деле көргөзүп өтөлү. Общий ошондо канча баш уй батат? Мына бу жерге азыр 22 баш уй батат. 22 баш. Чоң уйда эсептеп. Чоң уйдан 22 баш. Нар жактагы сарайларыңызды деле көргөзүп өтөлү анда. Бул жакта экинчи сарайыңыз. Биякта алганымда бар эле бул. Бияктын свети кандай? Бул жакты деле көргөзүп өтөлү. Свет жагып коесуз. Бул жалаң жанагы. Бу жерде азыр тут болуп малдары. Торпоктор, майда торпоктор бар. Торпоктор экен. Мындай чоң торпоктор. Эми бу жергечи эки биягын тозуп, эми кызыккан адам болсо да, эки биягын тозуп туруп, клетка кылса, ар бир жерге деле 5-5тен койгондо деле эмнерге майда торпоктордун 30-40 беймарал жайгаштырса болот. 30-40 торпок демек батат экен. Батат беймарал. Ал жакта 20 канчаны эсептедик? 22. 22 баш чоң уй батса, бул жакта мондай болгон торпоктордон көрсөтүп коюңуз. 40 башка чейин батат дейт туугандар. Мына торпоктор билесиздер, жанагы 10 миңдик торпоктор 10 миңден алып келишип, ушинтип чоңойтушуп, жана эт багытында сатышып атат. Байкелерибиз ушундай кылып мына көрүп атасыздар. Дальше көргөзө беребиз. Алды жакта койкана бар. Ал жакта койлор отдельный деңиз. Койлор отдельный, койкана бар жакта. Сарай өтө чоң экен, көрдүңүздөр. Бул жак койкана. Бу жер койкана. Булар Романовский койлор, булар өтө жакшы кой экен. Кышында эшикте эле жүрүп эле чыгышты. Бул жанагы Романовский порода дегениңиз бир тууганда 3төн кеминде 2нен туйт. Ошолор. Ушундай койлор көрдүңүздөр. Болгону куйругу жок, атак жана биздин койлорго эле окшош. Койлор бир туулганда ушундай экен да булар. Бул карабайсыздарбы? Козуларды.
Мына ушундай вариант экен туугандар. Мына эң негизгиси караңыздар. Поля деген бул жакта өтө Жай кенен Куда Калазы. Эң негизгиси ушундай экен. Жай кенен экен. Поля аябай чоң экен. Мал кармайм деген адамга өтө сонун жакшы шарт экен. Нар жакта банясын деле көргөзүп коебуз. Баня бар Баня. Лет жанагындай. Баня деле сонун баняңыз, Баня иштейт, иштейт. Жакшы. Мына бул жакта үй туугандар. Огородун деле көргөзүп атабыз бул жакта. Мына жер үйдүн астында мына кичинекей огород бар. Иштетсе болот. Муну мен өзүм жылдык эле иштетилем. Картошка, сабиз, пияз, помидор, теплица. Мына бу жерде жем ящик бар. Бул жак жемканаңыз экен да, Жем жанагындай эме турган. Бу жер жем ящик бар бу жерде. Мына биякта деле место бар, биякта деле иштетсе болот. Мына жерде теплица. Теплица бар, бул деле иштейт. Анан мына жерде малдарга отдельный колодец. Бу жерде малдарды суугарганы. Бу жерде деле суу кышын жайын. Демек, суу проблемасы Проблема жок. Проблема жок экен да. Суу деле өзүңүздөн экен да. Бул жактан насос бул жанагыдай Ой, погружной. жетет бул мык бар. Погружной насос бар экен. Мына насос бар да, ушу менен тарттырып сугарыла берет малды. Үйгө ичкенге суу отдельный. Отдельный колодец бар үйдө. Мына бу жер иштете турган огород. Мен бу жерде иштетет элем да. Картошка, пияз, сабиз, ушулар чеснок, ушулар дегет элем. Мага семьяма жететпейм арал. Бу жерде иштесе болот. Теплицага помидор, бадыраң, болгарский перец егет элек. Булар бу жерде эле иштейт. Мына готовый вариант экен туугандар. Келип эле үйдө деле газ бар, свет бар, суу бар, бүт условиясы бар. Бул жакта жанагындай ашканасы экен, Бияк ашкана, казан очок бар. Кыргызстандагыдай, айылдагыдай. Ошону айтайын деп аткам. Мына Бияқта отун кана, дровяник. Көрдүңүздөр. Ушундай болгон ашканасы экен. Бул жакта жанагындай казан, очокканасы экен, Так, үйдү көргөзөлүбү? Жүрүңүздөр, үйдүн ичин көргөзөлү. Бисмилла деп кирели чыкана. Өзүңүз тааныштыра бериңиз, өзүңүз көргөзө бериңиз биздин көрүүчүлөргө. Бир холл. Биякта склад кылып пайдаланат элем. Биякта эле склад. Бул жактар склад. Дальше. Анан кийин Узун зал. бу жерде туалет, душ, стиральный машина. Бүт бардыгы иштейби муну? Бар, стиральный машина жакшы иштейт, буну алмаштырып берем. Булар бүт бардыгы калат демек. Калат, алмаштырып, башка стиральный машина коюп берем. Мына көрдүңүздөр туугандар, газ бар. Коридор. Мына кухня. Мына холодильник бар. Газ иштейт. Мына жерде ысык суу, мустак суу чыгат. Ысык суу, мустак суу, газ бар. Отопление газовый. Мына газ. Жанагы котел, Газовый котел. Отопление. Мына көрүп атасыздар. Газ примерно айына канча расход? Кышында канча? 2000ден ашык 3000ге жакын төлөп аттым да. Айына. Ушунча бүт комнатаны жылытат. Полный ысытат. Плюс эме бар деңиз. Газовый плитасы бар. Газовый плита бар. Жасайсыздар, Мына ушундай болгон кухня экен туугандар. Бул азыркы кирип чыккан кухнябыз. Так, дальше көргөзөлүбүз. Бул коридор менен анан кийин коридор экен, узун. Бул жака бир бөлмөгө кирип кетебиз. Ар жакта санузел. Бул анан муну дагы бир жата турган бөлмөсү. Айта бериңиз. Ушул комната менен кухня. Бул спальный бөлмөсү экен, Экөөнү берем да. Экөөнү. Ушул жерде жашап, ушул жерде жатып, бул жакты спальный кылсаңыздар, ар жак кухняны иштетип эмете берет экенсиздер да. Анан регистрация, трудовой договор бардыгын жасап берем. Мына уктуңуздар туугандар, мына эгерде Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жараны болсоңуз, регистрацияны өзүнүн үйгө ушул жерге жасап берет экен. Угуп атасыздар, регистрация, трудовой договор бүт бардыгын өзүм бүтүрүп берем дейт. Мына туугандар көрүп чыктыңыздар, үйдүн ичин бир сыра.
сарайды дагы бир жолу көргөзүп өтүңүз сыртынан. Мына сарайдын сыртынан ушундай көрүнүш. Бул жакта гараж экен. Кааласаңыздар машинаны алып кирип бул жакка киргизип койсоңуздар деле болот экен. Эң негизгиси туугандар, дагы бир жолу кайталап кетем, ижарага берилет. Билесиздер, арендага туугандар. Аренданын баасыны элдин үйдүн ээси акам Артак ака өзүңүз айта кетиңиз. Кандай условияда, кандай шартта бересиз? 1 жылга берсем тура келбей калат. Алган адамдагы кичине пайда көрүш керек да. 1 жылда алган торпоктор мисалы үчүн жетилип, андан кийин уже 1,5 жылдан кийин 1,5 жылга барганда аны сатып кичине пайда көргөнгө, ушу 1,5 жылга берсем 1,5 жылга. Анан дальше дагы если келишип калсаңыздар, дагы дальше продление болушу деле мүмкүн, а? Жана келишим. Эми азыр 1,5 жылга эгер ала тургандар болсо 1,5 жылга договор түзө беребиз, андан кийин калган бүт баарын кандай болушун Кудай көрсөтөт. Мына уктуңуздар туугандар, эң негизгиси баасын айта кетели биздин көрүүчүлөргө. Баасы. Эми базы 40 000 айына. 40 000 рубль. 40 000 рубль айына. Келишим эмелери болобу дагы? Бир аз нары бери. Эми бизде айтат го, өзүңдүн атың өзүң койбогозуң деп. Ана, уктуңуздар туугандар. Тиягы келишим баада бар. Артак акабыз деле жакшы эле киши, өзү менен келишебиз. телефон номерлерин калтырабыз, экранын астыга чаласыздар прямой биздин акабызга. Кызыктар болсоңуздар туугандар, көзүңүздөр жетсе, келип көрсөңүздөр, өзү любой время көргөзүп айтып берет. Туурабы? Эгер Москвада болсо, мен деле Москвада болом. Звонок этип, оякта деле жолугуп сүйлөшө беребиз. Москвада өзү Москвада туугандар. Жанагындай арендага бергенин себеби азыр акабыз Москвада башка иштер менен алек экен, ошондуктан арендага берип атат туугандар. Бүт бардыгы жанагы көрүп өткөн малдарыңыздарды, жанагы жашап аткандар бүт бардыгы семьясын алып кетет экен. Пустой кылып туруп бошотуп берет экен, туурабы? Андан кийин чөп, жем маселесине мен өзүм жардам берем. Каерден чөптү арзаныраак алып келип, сүйлөшүп, якап келип, жыйып бере турган, полный бүт бардыгын өзүм жардам берем. Мына уктуңуздар туугандар. Демек, мал, чөп, жем маселеси биз өзүбүз деле ушул жерде жашайбыз. Бизге деле кайрылсаңыздар болот. Акабыз өзү деле жана тааныштары менен тааныштырып коет. Жанагындай ала бересиздер ошолордон. Телефон номерлерди акабыздын экранын астыга дагы бир жолу кайталап кетебиз. Калтырдык, чаласыздар, байланышсыздар, келип көрөсүздөр. Мына ушундай вариант экен туугандар, көрдүңүздөр. Россия жергесинде күн сайын сатыла турган үйлөр, арзан үйлөр биздин YouTube каналга чыгып турат. Биздин YouTube каналга каттала элек болсоңуз, каттала кетиңиздер. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.